Эки өлкөнүн эри шаркак жылына карата уюштурулган маданий гуманитардык багыттагы 150дөн ашык иш-чаралардын дээрлик басымдуу бөлүгү быйылкы жылы өткөрүлөт. Анда билим берүү тармагында мугалимдердин тажрыйбасын жогорулатуу, жогорку окуу жайлар арасында студенттерди квоталык негизде кабыл алуу, жаштарды колдогон фестивалдарды уюштуруу программалары каралган. Культурных связей, которое было установлено. Биздин окуу жайда 9000ден ашык студент бар. Алардын 2000ге жакыны 3 өлкөнүн студенттери. Эки өлкө ортосунда биз билим берүү жаатында көпүрө болуп кызматташып келе жатабыз. Биздин окуу жайдан бүткөн студенттер Россиянын аймагында каалаган жагында практика өтүп, жумушка орношуп кете алышат. Эки элдин алакасын бекемдеген маданий иш-чараларды өткөрүү багытында кыргыз диаспоралары менен биргеликте каада салт, үрп адаттарды жайылтуу долбоорлору да бар. Алардын көпчүлүгү пандемия басаңдап, каттамдар толук ачылганда эки өлкөнүн аймагында мамлекеттик деңгээлде өткөрүлөт. Быйылкыга эң чоң ошо пландардын бири бул ушу кайчылаш жылын жабуу маселеси. Анын алкагында мына азыр биз 9-чу межрегиональный конференцияны өткөрөлү деп атабыз. Өкмөттөр аралык. Анын негизинде ошо бизнесмендердин инвестиция тартуу боюнча соода сатуу маселелери талкууланат. Андан тышкары культурно-гуманитардын жагында дагы көп программалар өтөт буюрса. Кайчылаш жылда Россияда заманбап билим алуу жана дүйнөдө суроо талапты жараткан кесиптерге окуп үйрөтүү долбоорлору да бар. Азыркы тапта аймакта эмгектенген миллионго чукул мекендештердин жумуш багытын кеңейтип, тейлөө тармагынан IT, токен, энергетика, архитектура жаатындагы адистерди көбөйтүүгө көңүл буруу муктаждыгы турат. Мигрант дегенде дагы биз өзүбүздү түшүнчүтүп, жанагы мигранттардын мындай кара жумуш, тейлөө кызматындагы жүргөн мигранттардын когортасы жөнүндө сөз болуп калат да. Андан көрү биз келечекте кандай мындай интеллектуалдык жактан, мисалы үчүн бүгүнкү күндөгү IT сектор биз Кыргызстанда өнүгүп атат. Канчалык деңгээлде биз ошол жагынан Орусияга эри шаркак кылып пайдаланабыз. Расмий иш-чаралардан сырткары калк арасында кеңири карым-катышка шарт түзүү, билим берүү, саламаттыкты сактоо, туризм жаатындагы алаканы бекемдөө аракети күч. Дүйнөнүн 27 мамлекетинде Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү болсо, алардын басымдуу бөлүгү Россиянын аймагында. Бардык өкүлчүлүктөр эки өлкө ортосундагы алаканы арттыруу багытында иш алып барышат. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.